5-ноябрь күнү Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолда автоунаа жарышы өтүп жаткан жерге милиция кызматкерлери барып, тартипке чакырып, бирок алардын талаптарына баш ийбей ортодо жанжал чыкканы тартылган видео социалдык тармактарда желдей тарады. Учурда бул факты боюнча Сокулук райондук милициясы каттоого алып, кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен кылмыш иши козголду. Маалыматка караганда аталган райондук милиция бөлүмүнө Манас айылында жарандар автоунаа жарышын өткөрүү үчүн жол тосуп, аларга тоскоолдук кылган милиция кызматкерлерине баш ийбей жаткандыгы жана күч органдарына карата таш ыргыткандары боюнча билдирүү түшкөн. Иштин алкагында 12 адам кармалды. 12 айдоочуну аныктап, автоунаалардын баардыгын убактылуу айып короо жайына киргизип, 15 000 сом өлчөмүндө айып пулдарды салышкан. Ал эми айдоочуларын андан ары тиешелүү чараларды көрүш үчүн милиция бөлүмдөрүнө жеткиришкен. Биз жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы эскертип кетебиз. Мыйзамда кенен көрсөтүлгөн, эгерде 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталап авто ээн баштык жасай турган болсо, анда 6 айлык мөөнөткө чейин айдоо укугунан айдоочулар ажырайт. Азыркы учурда бул кармалган айдоочулардын баардыгы биздин каттоодо турат. Эгерде мындай фактыны дагы бир ирет кайтала турган болсо, анда айдоо укугунан 6 айлык мөөнөткө чейин ажыратылат. Бул окуянын катышуучулары учурда социалдык тармакта катуу сынга кабылды. Акыркы кездери мына ушул сыяктуу жоопкерчиликсиздиктин айынан адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын саны өсүүдө. Кыргызстан адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгынын саны боюнча көп жылдардан бери дүйнөлүк тизмеде алдыңкы саптан түшпөй жатканы айтылат. Ага ылайык жол кырсыктарынын алдын алууну көздөп, мыйзамдарды катаалдаштырып, айып пулдарды жогорулатып, видео көзөмөлдөрдү орнотуу аркылуу айдоочуларды тарбиялоонун айласын издеп келет. Бирок андан бери адам өмүрүн алган жол кырсыктары токтоп калган жок. Ошол штрафтар аз болгонунан жаш балдар айрыкча. Булар ошо штрафтардан коркпой ойлогонун, ойго келгенин жасап атат жолдордо. Ошон үчүн менин баамда жакын арада биздин депутаттарыбыз ошол штрафтарды 10 эсе, 20 эсе көбөйтүш керек. Мына ошондо гана биз токтото алабыз. Болбосо башка ыкмалар канча гаи иштесе да, мына 30 жылда баары бир бул кырсыктар токтобой жатат. Мына ошон үчүн штрафтарды абдан көбөйтүш керек деп ойлойм. ИИМдин маалыматына караганда 30-октябрдан 5-ноябрга чейин эле Кыргызстандын жолдорунда 18711 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталып, 1541 унаа айып жайга киргизилген. Ал эми өткөн жылы өлкө аймагында 7040 жол кырсыгы катталып, 11049 жаран ар кандай жаракаттарды алса, 690 жаран көз жумган. Нурзат Көчүмкулова, Асхат Касымбеков, Регион, Бишкек.